Чоң рахмат Тахмина. Леми биз болсо программабызды улантабыз. Мен жана жанымда Алмаз Шер эмес, Алмагүл. Кандайсың, жакшы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды биз азыр өзгөчө улантабыз. Себеби дегенде биздин жаныбызга келген өзгөчө bir кесиптин ээлери, сүрөтчүлөр анан жөн гана сүрөт тартпастан 3D, 3D сүрөтүн азыркы учурда өзгөчө өздөштүрүп, анан ар бир өзгөчө шаардагы кафе ресторандарга кооздук берип жаткан биздин конокторубуз студиябызга келди. Тааныштыралы Эльвира Усупова жана Мээрим Асаналикова сүрөтчү. Келиңиздер. Эң алгач эле учурашуңуздарчы элдер менен. Саламатсыздарбы? Бул жака өтө көп сүрөттөрдү алып келдиңиздер да бизгечи. Булар жөн эле сүрөт эмес экен, сыртында кадимкидей чыгып турган 3D форматындагы сүрөттөр экен да. Өзгөчө бул жерде кыргыз кыздарынын сүрөттөрүн көбүрөөк көрүп атабыз, Ооба. Идея кантип келген? Көрсөтө кетели. Бул идея биз ар тармак менен иштей беребиз да. Биз өз сүрөт тартабыз. Сүрөтчүлүктө дагы көптөгөн тармактар бар. Живопись, керамика, зергерчилик, ар кандай тармактар бар го. Анан биз ар кандай тармактар менен иштеп жүрүп, кийим да тигип, кафелерде, ресторандарда тиги кооз берип жүрүп, анан bir сүрөткө да ушундай кооздук берип көрөлү, баардыгын аралаштырып көрөлү деп ойлоп көрдүк да. Бул идея балким чет мамлекеттен келгендир, ошол Европа, башка мамлекеттерде. Бирок чынында карадык. Интернет булактарынан карадык, бирок чынында көргөн жокпуз да. Көргөн жоксуздар. Сиздер баштадыңыздар, Мен бул убакытка чейин жанагы сүрөт көркөм галереясына барып калганда анча-мынча тоолорду көрүп калчу элем. Бир аз мындай сыртка чыгарып кылган тоолордучу. Бирок сиздер тарткан сүрөттү мен биринчи жолу көрүп атам, көрмөк турсун кармап дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сүрөткө көңүл бурсаңыздар, кадимкидей чач бар экен, сөйкөсү, шурусу, саймасы, кийип турган кийими, чачпагы, башындагы тумагы. Бул жөн тартылган сүрөт эмес, бул жабыштырылган кадимки эле. Кармап көрсө болот. Кармап көрсө болот, кадимки эле тумак экен. Ал эми буларды каяктан аласыздар? Бул мисалы тумагы, чачтарын каяктан алып атасыздар? Тумагым болсо ар бир үйдө тумак бар. Эски тумактарды алып алабыз. Ошолордон туугандардын үйүнө барганда тумактарын катса керек, атайын деле сатып алабыз. Кээде болсо натуральный норковый тумак болуп атат. Ошону да кошуп кеттик. Бул суусар эмес, Баягы эски оокаттарды ыргытып кетпейбизби? Анан аны биз кайра колдонуп бери чыгарып атабыз да. Чачты тактаңыздар, жана чач тараштырып алдыңыздарбы? Чачтар. Атайын ушундай бар да чачтар. Түшүнүктүү. Ал эми сиздер буга чейин 3D форматына келгенге чейин кадимки жөнөкөй эле сүрөттөр тартчусуздар, Жөнөкөй эле биз Турунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын окуп бүттүк. Ал жакта бүтүп сүрөт тартып жүрдүк. Кафе ресторандардын ичинде объемный 3D форматында сүрөттөрдү тартып жүрдүк. Барельефтерди. Барельеф деген алгандай түшүндүрө кетсеңиздер. Скульптурада барго, бери чыгып стенага тартасың, дуалга тарта, анан бери чыгып турат. Бир аз чыгып турат, бери чыгып турат. Ошондой эле орто тартып жүрдүк, анан сүрөт жаатында көрүп көрөлү дедик. Анан ар бир кесиптин ээлери мисалы көчөдө жүргөндө, айлананы караганда башкача көз караш менен карайт да. Мисалы биз алып баруучулар бирөөнүн сүйлөп жаткан сөздөрүнө көңүл бурабыз, балким дикциясына көңүл бурабыз. Ал эми сиздер эмнеге көңүл бурасыздар? Эмне сиздерге дароо көрүнөт? Бизге чынын айтканда мындай кооздук. Көбүнчө күн батып бараткан кезде абдан жакшы көрөбүз. Күз мезгилиндеги жан учурундагы мезгилдерге көп көңүл буруп, ошол убакта тартып алып мындай эме кылабыз да. Элдер баягы жан жаап атат деп үйүнө шашып баратса, сиздер сейилдеп ал жандан ырахат алып бассаңыздар керек, Акындар менен сүрөткерлердин баягы ааламы кенен, алар башкача элестетүү менен көрүшөт деп коюшат го. Ал эми сиздер алып келген бул жакта көрсөтүп атабыз да, бирден кыздардын сүрөттөрүн көрүп атабыз. 3D форматында дагы кандай сүрөттөрдү чагылдырып атасыздар? Азыркы учурда 3D форматында биз жөн эле кыздарды чалдырып койбостон акындарды,
кыргыздын инсандарын чыган инсандарын чагылдыралы деп атабыз буюрса. Мисалы биякта кыргыздын кийимдерин эле көрсөтпөстөн биз музыкалык аспаптарын дагы жасап атабыз. Бул як турат, бул жакта домбура турат. 3D биз ойлоп атабыз да биринчи чыгып атат деп анткени кыргыздын өзүбүз чыгарып аткандан кийин кыргыз болгондон кийин кыргыздын жанагы биздин алыстыда алып жүргөн инсандар бар да, мисалы үчүн кыргызды таанып жүргөн инсандарды ошолорду жасап жакын арада буюрса выставка кылалы. Сиздердин тарткан сүрөтүңүздөр, жасаган эмгегиңиздер мен ойлойм аябай баалуу турса керек. Баягы кээ бир учурда дүйнөдөгү байлар, миллиардерлер жанагы үйүнө өзгөчөлүк алып келиш үчүн бир кичинекей эле нерсени чийип коюп эле бир канча миллион долларларга сатышат го. Ал эми сиздердин сүрөтүңүздөр канча турат? Жок, андай деле баалуу бага кой элек. Ушул менен каражат тапса болот бекен? Каражат тапса болот. Бирок чынында буга аябай эмгек кетет да. Мисалы, канча сом ушул сүрөт? Мен сатып ала турган болсом канчага сатасыздар мага дегендей да? Бул эфирден азыр арзаныраак айтып койгонсуз. Көчмөндөрдү айттык да, кыргыздарга арзан, туристтерге кымбат дегендей болот абсы. Чындап эле бул сүрөткө аябай көздүн майы кетет. Аябай кылдаттык менен жасайбыз бул иштерди. Кымбатыраак эле болот да. Болжол менен айтсак, эч эле айтыр албай атам да. Балким Кичинекей формат бир 6000 ушундай. 6000, тиги жакта чоңдору турат. 10 000, 15 000. Азыр баягы сүрөт эле эмес, биздин улуттук кийимдерибиз, баягы улуттук колоритти чагылдырган кийимдер деле кымбат болуп атпайбы? Мен ойлойм, бул кийими менен кошо сүрөт болгондон кийин жок дегенде эле бир 10 000ден кымбат болсо керек, Ал эми өтүмү кандай болуп атат? Элдер алып атышабы, кыргыздар алып атабы же чет өлкөлүктөр көбүрөөк алат бекен? Жок, чынында кыргыздар келип атат. Мен бетимди коюп, кыргызча кийинтип бергиле депчи. Ошондой болобу? Ооба, болот ошо. Аябай көп болушат да көбүнчө. Кызыгып атышат ошондой. Делек кылып тапшырса сонун болчу да экен, Жанында документтерге сүрөткө түшкөндө кандай кийим менен болбосун түшө койсоң эле костюм кийгизип, каска кийип коюшат го, сиздер деле бетти коюп туруп, биз коюп турбайсыздарбы? Өздөрү келип тандайт, могу кийимди кийгизип бергиле депчи. Ошону кийгизип беребиз. Анан баягы сиздер айтып кеттиңиздер, сүрөтчүлөр дагы бир канча мындай түргө бөлүнөт. Бирөөсү балким табиятты тартса, бирөөсү жаныбарларды тартып, бирөөсү адамдардын келбетин тартып дегендей. Сиздер кайсыл сүрөттөрдү, бул сүрөттөрдөн сырткары да кайсыл сүрөттөргө мындай басым жасап тартып жактырасыздар? Биз көбүнчө ушу улуттук колоритти тартабыз да. Жана айтып атпайбызбы, кафелерге дагы депчи. Саймалуу таштарды тартып, аркасына кийизди чаптап, кийизге ою түшүрөбүз да. Этно стилде. Анда сиздерге мисалы бир үйгө кадимки эле бир дубалды деле мисалы ушул жака бир өзгөчө түшүрүп, ой түшүрүп бердиңиздер, же болбосо сүрөт түшүрүп бериңиздер десе деле болсо керек, Үйлөргө да чакырып атышат азыр. Көбүнчө жана кыргыз үйлөр деп ошол жака кыргызча кылып сүрөт тартып бергиле деп көп чакырат да. Жакшы, өзүңүздөр жөнүндө айтып бериңиздерчи. Үй бүлөңүздөр барбы? Канча жаштасыздар дегиле? Үй бүлөм бар, 2 кызым бар. Нарындан болобуз. Бул өзү көл. Мен Көлдөн болом. Азыркы учурда турмушка чыга элекмин. Бойдок. Эфирден пайдаланып, баардык бойдокторго салам жолдойм деп коесуз. Жакшы. Ал эми мисалы сиздер ушундай сүрөт тартып жүрүп, сүрөтчү катары жүрүп, анан ушундай бир 3D форматында өтүп атпайсыздарбы? Анан сиздер менен чогуу окугандар деле болсо керек, ошол эле сүрөтчү болуп жүрүп, дагы Кыргызстанда ушундай бир өнүгүп аткан жолу барбы? 3D'дан башка дагы башка өңүттө кеткен, балким тааныштар бардыр. Ооба, жана андай барельефтерди жазып жатышкандарын көрүп Кожа атабыз. менен иштешет. Кайышты аябай ошол өнүгүп атат да. Ошонусун көрүп атабыз. Сиздер жасайсыздарбы? Кайышка тартасыздарбы? Ооба, жасайбыз. Биз айтып бардык тармакта иштеп жүрүп скульптура, живопись, прикладное искусство баарын жасай беребиз да. Канча убакытта жаралат сүрөт? Мисалы, биринчи сүрөттү алалымы? Кылгыяк кармап турган айымдын сүрөтү. Мага эмнегедир баарынан да ушул сүрөт аябай жакты. Баары эле биринен өтүп бири жакшы экен, бирок ушул кийими дагы өзгөчө, баягы мынтип каяк ойноп жатканы дагы өзгөчө дегендей. Ушул сүрөт канча убакытта жаралды? Бул
жарым айдан бери тартып келатабыз. Ал бүт элек бул. Бүт элек сүрөт. Бүт элек сүрөт. Бул жагында жанагы эмеси келет эмичи. Черткен. Ошонусу келет. Ачык бүт элек. Ойлонуш керек биринчи. Идея издеп. Могу колдору мраморный песок болот атпайбы? Ошонусу кургап, анысын жасап, кургап, анысын күтүш керекпиз. Ушундай күтүп атып эле убакыт. Масла менен иштейбиз да биз көбүнчө анан масланын ургашы аябай кечирээк да. Ошол эле убакыт алып коет. Түшүнүктүү. Анан эме сүрөтчүлөр баягы красканын жытын жыттай берип бир аябай кыйналат деп калышат. Сиздерде болобу ушундай кыйынчылыктар? Көнүп калдык. Көзү кыйналат дейт, көзү дейт карай берип кетишке баягы бир жерде карап анан мурдунун жыты ошо. Жок, бирок Биз чынында аңгып калганбыз калганбыз. Башотубуз менен моментин кирип бир күнгө чыгып отурбайбыз. Экөөбүз деле мисалы эфирде кечке сүйлөй берип булар тажайт болуш керек деп ойлошу мүмкүн. А экөөбүз сүйлөп атканыбызда эфир кантип өтүп атканын билбей калып атпайбы? Ошондой ырахат менен өтөт болуш керек, Сиздерге ыраазычылык келип бергендигиңиздер үчүн дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Сонун сүрөттөрү жаралсын. Өзгөчө кыргыздын колоритине жасалып атканы кандай сыймыктануу, жакшы нерсе. Сиздерге рахмат. Буюрса баягы чет мамлекеттерде өзгөчө баягы көргөзмөлөрдү кылып, Кыргызстандан келишиптир деп ал жакта көргөзүп калсаңыздар, биз сыймыктанып калалы. Бүгүн бизде конокто Эльвира Усупова, Мээрим Асан Аликовалар болду, Сиздерге чоң рахмат. А биз болсо Таңманай программасын улантабыз. Бала тили бал деп коет го, Мына ошондой кичинекей балдарга өзүнүн суроолорун берип, сюжет даярдап келген Акмарал Айыпованын материалына берели.